Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Sizler menen Biyik Kırgız kanalı hoş gelingizler kanalga. Биздин бүгүнкү козгой турган темабыз бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегинде болмокчу. Эмнеге эле бүтүн Кыргызстан себеби бул элдин жүрөгүнөн, элдин түнөгүнөн тапкан партиялардын бири. Болгондо да сап башында эл тарабында келе жаткан партиялардын бири. Бул партиянын кечээ өзүңүздөргө белгилүү соту болду. Сот жараянында өтө тартиптүүлүгүн, маданияттуулугун көрсөтүп, өзүнүн тарапташтары менен Бишкек шаардык сотунда турушту. Ошол партияга бул партия менен тилектеш биримдикте бирге бололу деген таризде келип, башка бир партиянын өкүлдөрүнүн келип сүйлөгөнү болду. Мекенчил партиясынан келип коштоп турушту. Таза өтүшсүн, шайлоого булардын катышууга акысы бар, элдик партия деп. Ал эми акыркы мезгилдерде ушул түштүктө айтып коет, тойдун гүлү деп. Анын сыңарындай Сыймык Жапкеевдин митингдин гүлү болуп калгандыгы болду. Ошол митингге келип, өзүнүн Мадумаров менен келишпестиктери, пикир келишпестик жактары бар экендигин, бирок эл тарабында болгондугу үчүн, элди колдой тургандыгын, элдин шайлоого катышууга акысы бар экендигин белгилеп, биз керек болсо биз бир тууган партиябыз, бири-бирибизди колдошубуз керек деген мааниде сүйлөп тургандыгы да жакшы маанай көтөрүп турду митингде тургандарга. Ал эми дагы бир баса белгилеп, чындап чын жүрөгүнөн коштоп келгендердин бири бул Чыңгыз Капаров деген жигиттин кечээ эле Мадумаров менен кайсы бир нерселерден келишпей калгандыгына карабастан, бүгүн чындык эл тарапта экендигин көрүп туруп чыдай албай келгендигин, бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтарынын тарабын колдой турган экендигин айтып, мамлекет башчыларына да өзүнүн нааразычылыктарын айтып кетти. Бул партиянын шайлоого катышыш керек, бул партия жеңиш керек деген мааниде айтып өттү. Ошол эле мезгилде, митинг болуп турган мезгилде, айдан жайдан Түрсүнбай Бакир уулунун келип тарапташтардын арасын аралап өтүп, сот жараянына киргени, ошол мезгилде бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтарынын маданияттуулугун, өздөрүнүн тартиптүү экендигин көргөзүп, Түрсүнбай Бакир уулуна эч кандай кол көтөрүүлөр болгон жок. Бирок болгону саткын деген сөзүн кыйкырып турушту. Жанагы интернет булактарында жалган тарап кеткен, уруп кетти, коюп кетти деген нерсенин жалган экендигинин белгиси. Болсо ошол жерде бирөөсү башка бир чакмак мисалы да. Андай болгон жок. Бул деле маданияттуулукту, тартиптүүлүктү сактаган партиянын өкүлдөрү экендигинин белгиси. Дагы бир баса белгилеп айта турган нерсе, бир эле күндө кыз сайкалга айлана калган. Кантип эми акыркы мезгилдерде бир да киши, бир кыз сайкал деген наамга ээ болбой жүргөн. Балким бир жагынуу иретинде кимдир бирөөлөр айтып жүргөндүр. Бирок бул эми чыныгы кыз сайкал деген наам болуп калды. Себеби жанагы Көкөтөйдүн ашы жырдын башы деген шайлоо комиссиясы мурдатан ыймансыз жоруктар менен элдин эсинде калып, чырларга келип алып келип жүргөн. Бул шайлоо комиссиясынын туура эмес жыйынтыктарынын негизинде президенттер эл жеринен айрылып качкында жүрөт. Ошого себеп бирден бир шайлоо комиссиясы. Бул өтө күчтүү бекемделген комиссия болуш керек эле. Бирок ошого карабастан, ошонун ичинде Атыра деген кыздын чындыкты тайманбай айтып тургандыгы, келечекте бир жакшы нерседен чындык бар экендигин, чындык баары бир эртели кеч жеңе турган экендигинин, Кыргыздын баардык эле уул кыздары сатыла бербестигинин бир белгиси катары. Болгондо дагы ошол шайлоо комиссиясында иштеген эркектерден айырмаланып, чындыкты коркпой, дана болгондой
айтып турган Атыра деген кыздын сүрөтүнүн ошол жерде көтөрүлүп турушу өзгөчө бир мааниге ээ. Буну айтпай койбойго, тамшанып айтканда да, тамшанып кайталап айтсак да бул жараша турган нерсе. Митингдеги Мадумаровдун сүрөтү эмес, чындыктын символу болгон Атыранын сүрөтүнүн көтөрүлүп турушу бул баса белгилеп айта турган нерсе. Кыргыз түптүү эл экендигин, чындык деп күйө турган жигиттери дагы деле кыздары бар экендигинин белгиси болду. Ал ортодо генералдардын келип сүйлөп бергендиги Курсант Асановдун бул күрөш ак менен каранын, адилет менен адилетсиздиктин, алал менен арамдын ортосундагы күрөш деп жалындуу сөздөрү менен биз сөзсүз катышабыз жана сөзсүз жеңебиз деп кыйкырып тургандыгы болду. Бул кыйкырыктардын жөндөн-жөн кыйкырбайт, жөндөн-жөн билдирип күчтүү сүйлөй албайт ал жердегилер. Себеби булардын артында даана чындык турат. Даана элдин маңдай теринен, мээнетинен топтолгон, артка кайтпай турган чындык тургандыгы үчүн биздин генералдар ошентип сүйлөшүп атат. Субаналиевдин да аягына чейин деген турабыз деген сөздөрү бул чындыкка ишенүү менен ошол ишеничти коргоп бере ала турган арттагы элдин бар экендиги, өздөрү Россия жергесинде турса да жүрөгү Кыргызстан деп согорун, жүрөгү Кыргызстанда тургандыгынын бир белгиси деп түшүнүшүбүз керек. Ошол сотторгодон жыйынтыктоочу жерине келгенде Мадумаровдун келип чыгышы соттун төрайымына эч кандай ыжалатчылык жок экендигин, туура алып барып аткандыгын айтып, сот ошол шайлоо комиссиясы тарабынан келген улан кыздардын сабатсыздыгын айтып белгилегендиги Мадумаровдун сабаттуу партия лидери экендигинин дагы бир белгиси. Ошол болгонун болгондой айтып турган ошол Атыр Абдырахматова менен Кайрат Осмоналиевдин эртеңки сот жараянына келип болгонун болгондой айтыш бериш керек экендиги үчүн 2 күн кийинкиге жылдырылганы менен Мадумаров түшүндүрүп жыйынтыктады. Ал эми өзү болсо атаңын гана бир чечен болуп туулган жигит экен да. Эгер акын болуп туулганда жеңи жоктой болуп, айты шаарга теңи жок, аксыдан чыккан жеңи жок деп жеңи жокко баалангандай, Мадумаровга да бир өзгөндөн чыккан өзгөчө деп бир ат коюлмак. Акын болуп калган алдына акындар казак-кыргызда акын чыкмак эмес. Мисалы кечеги эле кыска сөз менен күлүк жарыш башталды, күлүктөр кетти, биз туш алган боюнча турабыз деген сөзү өзү эле түшүнүктүү болду. Бул партияны канчалык тушап, мунун бутунан тушап кыйнаган сайын бул партияда чыңалуу күчтөр пайда болуп, тарапташтарын коскоп, тыйыш жаткан карапайым элди да коскоп, эмне болуп атат? Эмне болду деген суроолорду пайда кылып, ошонун натыйжасында бул партиянын күчүнө күч кошуп, демине дем кошуп аткандыгын биздин соттор, шайлоо комиссиясы өздөрү байкап атат. Артык кылам деп тыртык кылып атат. Бул партиянын күчүнө күч, демине дем күндөн күнгө кошулуп атат. Тарапташтарынын уйкусу бузулуп, кандай кылганда жеңишке жетишебиз деген мындан да дагы тереңирээк изденүүлөрдү пайда кылып атат. Сот жарыяны ошентип 2 күндүк тынылуудан кийин боло турган болду. Бул партиянын күчтүүлүгү менен, демдүүлүгү менен башкалардан айырмаланып тургандыгы кече күнү жана тартиптүүлүгү, маданияттуулугу менен дагы өзгөчөлөнүп турду. Кудайым буйруза, иншалла эртең сот жарыяны чыгып, шайлоого аттанат деп ниет кылып турайлы. Ошол соттордун да
шайлоо комиссиясынын да чындыктай айтып, миллиондогон элдердин шайлоого катышууга укугун тандап беришин тилейли. Эл жерибизде тынччылык, токчулук болсун, заманабыз тынч болсун. Чындык баары бир эл тарапта, жеңиш эл тарапта. Кудайым буйруза, эл жерибизде чындык баары бир эртеликеч орнойт деп дуа кылайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Саламатта туруңуздар, каналга катталыңыздар. Эртең Кудайым буйруза түз алып бергенге аракет кылабыз.